Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, урматтуу менин Десин ТВ каналымдын катталуучулары. Бүгүнкү жана кечээки болуп өткөн олуттуу окуялардын жыйнагы менен тааныштырып, Бакыт Сулайман. Мен бүгүн сиздер менен, урматтуу достор, 3 теманын айланасында аңгемелешмекчимин. Ал биринчи дагы деле ушул чоң казат темасы, экинчи темабыз Адахан Мадумаровдун белгилүү журналист Айданбек Акматовго болгон алган интервьюсу. Үчүнчү менин бүгүнкү боло турган аңгемем Жогорку кеңештин депутаты эр жүрөк Арстан жүрөк кызыбыз Эльвира Сурабалдиеванын фискалдык жана экономикалык саясат боюнча комитетиндеги алган отчету жөнүндө болмокчу достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар, пикириңиздерди калтырып, активдүү катышып, жазылбаган адамдар болсо менин каналыма жазылууну дагы унутпай кетиңиздер достор. Биринчи эле башканы коюп манасты айт демекчи, башка нерселерди коюп чоң казатты айталы. Достор, чоң казатта ушул Сыймык Жапыкеевке каршы дагы Ички иштер министрлиги тарабынан иш козголуптур деп жатышат. Кечээ мен ал жигиттердин сүйлөгөн эмелерин көрдүм, дайыма карап турам. Мага бир оор кылмышты козгоптур дейт. Ал эми Жумалиевке болсо андан жеңилирээген козгоптур дейт. Эми ал кандай болгон эме, ал жигиттердин бардыгы юридикалык жогорку билимдүү жигиттер. Ал жагын жакшылап талдап көрүшсө керек. Мен эмне демекчимин, бул бүгүнкү кезде ушул жогорку кеңештин өзүндө чоң казаттын ушул баштап жаткан кыймылы жөнүндө, ушуга кандай реакция боло тургандыктары жөнүндө суроолор болуп, ошол эле силовой структуранын адамдарына суроолор берилди да достор. Мына интернетте көрүп турсаңар болсо керек. Бирок баягы эле күңкүлдөгөн өкмөт тарап бир ачык жооп бере албай карап жатабыз. Анан мындай деп мен негизинен такыр түшүнбөй калдым. Бул жерде суроо берүүчү адам бул чоң казат жакты күнөөлөгөндөй суроо берип жатабы, же болбосо элдин тарабын талашып тезирээк жыйынтык чыгарбайсыздарбы дегендей суроо болдубу? Айтор эмнеси болсо дагы эң негизгиси ушул жогорку кеңештин трибунасында жеткендиги. Экинчиден ушул бүгүн эртең менен мен элди куттуктадым эле. Биринчи элдин жеңиши болду. Ушул Кубанычбек Жумалиевке иш козголуптур. Демек, баягы лёд тронулса деп коет орустарда. Кыргыздарда айтмакчы, иши кылып шамал башталды да, мындай муз жарылып дегендей бир кыймыл кете баштады достор. Дагы бир айта кетчү жагдай, ушул Кубанычбек Жумалиев айтып жатат эле, мен эч кандай бизнеске тиешемин жок, эч кандай бул бизнес инилеримдики, мен андай мындай деп. Бүгүн Кочкор Ата шаарынан бир бизнесмен келип, мен эми бүгүн көрдүм ал маалыматты, балким кечээ чыккандыр, ал жагынан мен точно эмем жок. Бирок ошол киши базарды 10 жылдан бери ушул Жумалиевтердин иниси талашып, рейдердик басып алуучулук саясатын жүргүзүп, базарды өзүн билемдик менен соттун чечимине карабастан ошол жерди талашып, ушул Жумалиев өзү ортого түшүп, давай ишти бүтүрөлү дегендей кылып деп ушундай маалымат берди. Буну дагы интернет айдыңдарынан көрөсүздөр достор. Ошол кишинин айтымына караганда, мен ушунча жылдан бери соттошуп жүрүп, уже бир жеңил машинанын багажына толо турган болуп калды дейт. Демек, Кубанычбек Жумалиевдин артынан дагы кандайдыр бир ачык эмес былык иштери чыга баштады достор. Бул деген ушул күрөштүн, ошол чоң казат баштаган иштердин кандайдыр бир эл алдында жаратып, резонансты жаратып, бир жыйынтык натыйжа бере баштагандыгы достор. Бул элдин чоң жеңиши. Эми ушул жогорку кеңеш трибунасынан башталып калды. Жыйынтыгын, адилет боло турган жыйынтыгын биз албетте ушул өкмөт тарабынан, ушул силовой структуралар, соттор тарабынан биз күтөбүз. Албетте ал киши айтты, Жумалиевдин кандай соттор менен байланышы бар. Ар бир областта кол бала соттору бар экен. Эми ал кишинин айтымына караганда, анын канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калп экендигин ал киши айтты. Бул жерде соттор эмес, тетиги Кудай карап турат деп. Демек, баарын Кудай карап турат, баары ушул Алланын улуу күндөрүндө жалган айтып, ким кандай эме кылып атат, мунун баардыгын мезгил көрсөтөт достор. Негизинен эле бул процесстин башталып жаткандыктары абдан жакшы. Биз дагы чоң казаттан эртең Кухня 9 дегеннен бомба жарылат деди. Бомбаны бул кезге чейин эле жарып коюшту, молодец. Бомбанын ушул Кубанычбек Жумалиевдин шаарына жарылган бомбанын баягы атом бомбасын жарылганда ударная волна деп коет, мынтип кетет.
чачырап күчү. Ошол чачыраган ударный волнасы башталды. Мына бүгүн ушул Кочкор аталык бизнесмен аксакалдын өзүнүн айткан фактысы көрүндү да. Мына биздин президентибиз дайыма айтып жүргөн, мага фактыны бергиле деп. Эми достор, дагы бир сөздү кыскара кетчү нерсе, биздин азыр бийликтегилери абдан сонун ушул шарт болуп турат да. Мына деп жигиттер фактыны ачып, ушул колдон келип ушундай эл активдүү болуп коррупция менен күрөшөбүз деп жатканда, ушул мамлекет дагы колго алып ушул нерсени аягына чыгара койсо, абдан сонун эл тарабынан инициатива көтөрүлүп жатат да. Укук коргоо органдары эле эмес, эл тарабынан чоң бир патриоттуулук сезим, ошолордун көзүн чукуп, башка жагын чукуп ушундай бир ачып берүү нерсе, бир жакшы баягы объективдүү жана субъективдүү ушундай коррупцияны ачуунун сонун шарттары болуп калды да достор. Мен чоң казат тарабынан айтуучу нерсем ошол достор. Жигиттерге ийгилик күтөбүз, каалайбыз. Духтарыңарды түшүрбөгүлө. Биз силер мененбиз. Колдон келген жардамды башка адамдар болсо дагы берип туруңуздар достор. Бул жигиттерге ийгилик каалап кетели. Ал эми экинчи менин айта турганым Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ушул Айданбек Акматов экөөнүн болгон маяги абдан курч баягындай болуп өттү. Мына интернеттен көрбөгөн болсоңуздар сөзсүз көрүп койгула. Бул биздин азыркы кезде мындай ачылбай уктап жаткан кандайдыр бир түшүнбөстүк нерселерге түшүндүрүп дегендей чоң Адахан Мадумарович дагы деле дайыма ушул коюлган талаптын ушул мамлекеттин өкүлдөрүнө көзүн ачып туура түшүнгүлө, али да болсо кеч эмес деп абдан катуу түшүндүрдү. Мен бул жерден эң бир жактырган нерсем ушул деди. Азыр чынын айтканда форс-мажордук обстановкада турабыз деди. Чынын айтканда достор, эми мен бир экономикалык билимим жок, бирок мындай жалпы алып караганда бир 2 айдан кийин чын эле бир кыйынчылык, апаат күндөр болуп кетиши мүмкүн экен. Биз ушундай форс-мажордук обстановкадан пайдаланып, кумтөр ушул алтын кенин өзүбүзгө азыр бүткүл дүйнөдө ушул коронавирустун эмеси менен бардыгы форс-мажорго келип калды дейт. Азыр биз өзүбүздүн кыймылдарыбызды кандайдыр бир эл аралык деңгээлде актоого мүмкүнчүлүгүбүздүн бардыгын айтты да. Чын айтканда достор, ушундай кезде азыр мамлекетибиздин акылы болсо, ошол чоңдорубуздун, ошол ак жакачандардын, президенттин жана башкалардын ушул форс-мажордук обстановка деп туруп, азыр биз ошол кенди кайра өзүбүзгө талап кылууга абдан сонун бир учурдун келгендиктерин айтышты да достор. Бул нерсени дагы эске ала кетиш керек. Ошол биздин чоңдорубуз мага негизинен ушул бүгүнкү экөөнүн жолугушкандагы нерсесинин эсте калган жери ошол болду. Ал эми калган талаптарды мен мурдатан эле угуп келе жатканмын. Эл дагы билет. Адахан Кимсанбаевичке дагы, Айданбек Акматовго дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык жактан, башка жактан ушундай азаматтарыбыздын сөздөрүн угуп, кеңештерин угуп туралык достор. Эми үчүнчү маселеге өтөлүк. Эльвира Сурабалдиева деген депутат кызыбыз бар. СДПК партиясынан жүрөгү арстан жүрөк, ушундай коркуп, башка кылып, мафиядан коркуп, жүрөгү түшүп отурбайт. Бул кыз жөнүндө Эльвира Сурабалдиеванын өзүнүн каналы бар экен. Мен кече күнү эле байкап көрүп, 2-3 эмесин көрүп, аябай баягы комменттеримди жазып эме кылдым. Ушул Эльвира Сурабалдиева деген каналга кирсеңиздер, ушул жерде чыныгы бир тарых, чыныгы факты жатат да достор. Кечеки мага айрыкча мына азыр экономикалык абалыбыз оор болуп турат. Ушул фискалдык жана экономикалык саясат боюнча өзү жетектеген комитеттин ошол министрлерге берген суроолорун, мэрияга бергени мына маска маселеси боюнча да, мына ушу маска такпагандарга Бишкекте 1000 сомдон 5000 сомго чейин штраф деп коюптур. Эми айлыктары жок, кыйналып турган адамдын баягы түкүрүк деген закон чыгаргандай эле бул маска дегенди чыгарып, эми мындай ачык эмес жерлерде бизде баягы бөркү ал десе баш алган күч структураларынын эмелери бар. Анан бир жолу Кудай берип коррупцияга эме болуп жатып калат да, ызылдашып. Анан масканын акчасын төлөө, башка аяка 5000 бергиче мага 500 сом бере кал деп башталат бизде. Мен аны билем, мындай нерселердин болушун. Ошол нерсени көтөрдү, башка нерселерди жарга такады, эмне жумуштарды кылып жатасыздар деп аябай маселени курч койду да. Ушул Эльвира Сурабалдиеванын каналына кирип, анан ушул фискалдык саясат боюнча чогулушту дагы көрүп койсоңуздар достор, абдан чоң маселелерди көтөрүп жатат. Башка эми мен
Эмне себептен бул 3 маселени карадым. Ушул чоң казат, ошол эле Мадумаров, ошол эле Элвира Сурабалдиеванын бүгүнкү ошол 20 саат болуп калыптыр же чыкканына. Мен бүгүн көрүп, мен азыр жумуштан келип мына бир сиздерге мындай ой жүгүртүүмдү айтып коеюн дедим да. Бул ушул азыр ушулардын мына ушул Элвира Сурабалдиева суроо берип, ошолорду конкретный эме кылып турганда чынында мындай канаат аласың да, ушулардын сурап атканынан канаат алып, ушул кыз честный кыз да, эми кандай мисалы үчүн биз билебиз, өзү деле айтып жүрөт, ушул Алмазбек Атамбаевдын немеси менен саясатка келип калганмын деп. Эми кандай болуп келип калган учурда дагы, кайдан келип калган учурда дагы эл үчүн абдан элдин тарабын талашып, ачык мындай конкретный баягы калп эле депутаттарыбыз бар, баягы популисттик мүнөздө динди аралаштырып, башканы аралаштырып, бир суроолорду берип, элдин көзүнчө көрүнүп бир бал чогултуп алайын деген. А бул жерде андай Элвира Жыргалбековнанын мындай суроолорун көрсөңүздөр, башкаларын көрсөңүздөр, чынын айтканда канаат аласың да, адам мына иштейт деген адам ушул деп. Мен эми мүмкүнчүлүктөрүм жок достор, албетте биз, бирок мен бир мындай эмем болгондо мен Элвира Сурабалдиеваны мисалы үчүн премьер болуп турганын көргүм келет да, ушул премьер министр болсо биздин эмебизди алдыга алып кетет деп. Эми мен оюма койсого, ушул Адахан Мадумаровичти, Адахан Кимсанбаевичти президент кылып, Элвираны премьер кылып, дагы башка Улукбек дагы иши кылып, ушундай алдыңкы адамдарыбызды бир бийликтерге келтирип эме кылсак болот эле. Мына Адахан Мадумаров айтты го, өкмөттө тезинен өзгөрүү, тезинен бул былжыраган өкмөт азыркы ушул бийликтегилерди жок кылып, тезинен реформаларга барышыбыз керек деп. Достор, абдан тездик менен кыймылдап, абдан тездик менен бир ушундай нерселерди кылышыбыз керек болуп турат да. Азыр мына канча ишеним кылып, канча эме кылып келе жатабыз. Эч кандай бир баягы мен ушул Элвира Сурабалдиева суроо берип, жооп алып жаткандагыдай бир такылдаган өкмөттү, ушундай нерсени көргүм келет да. Эми башкалар деле ошондойду көргүсү келсе керек. Эми урматтуу бийликтегилер, силерге биз кайрыла берип чарчадык. Народ ждет перемен. Баягы 90-жылдардагыдай бир абал түзүлүп калды да. Эгер сезбей жаткан болсоңуздар эскертип коелу. Сиздер мурдакыдай башкара албай калдыңыздар, элдер мурдакыдай жашагысы келбей калды. Мындай кооптуу, кырдаал болуп калды. Ушундан туура жыйынтык чыгарып, бул коркутуу же үркүтүү эмес, бул элдин үнү, ошол социалдык сеттерди карап туруп, мына ошол эле бүгүн эле Казакбаев айтты, тиги кайрылып жатканда, мынчалаган ушул чоң казат эмеси боюнча мынча адамдар, миңдеген, миллиондогон адамдар кайрылып жатат деп. Реакция кандай болуп жатат силерден дегенде, тилекке каршы баягы бизде депутаттар сүйлөп жатса эле өчүрүп эле бир канаат ала албай каласың да. Мен да ошондой бир же бул каяк тараптан сүйлөп атат, кандай неменин башы болуп атат деп мындай ич күптүү ойдон калып калдым. Бирок туура нерсени айтты ушул Казакбаев, Руслан Казакбаев. Достор, бүгүнкү менин кыска кечки кайрылуум сиздерге ушул. Дагы кийинки эфирден кайрылып обсуждать этип, өзүңүздөрдүн мындай пикирлериңерди сөзсүз жазгыла, активдүү катышалы достор. Дагы бир жолу айта кетчү нерсе, мына бүгүн Максатбек Мамытканов деле айтты, ызычууга алдырбайлы, эч кандай бир ызычуу, басып алуучулук, мародерчулук деген нерселерден алыс бололу, бардыгын цивилизация жолу менен, мындай аң сезимдүүлүк жолу менен алдыга кетели деп элдерди чакырып кетти. Мен дагы сиздерди ошондой, нам не нужны великие потрясения, нам нужны великий Кыргызстан достор. Ушу бизге улуу Кыргызстан керек. Андай ызычуунун, революциянын, кан төгүүлөрдүн, нерселердин кереги жок. Бизге жакшынакай, татынакай реформалар керек. Бизге жаңы бир жакшы өкмөт керек, жаңы парламент керек. Албетте мына парламенттин ичинде азыр деле уучубуз кур эмес экен. Ушул Элвира сыяктуу, Жанар сыяктуу, Масалиев сыяктуу алдыңкы жигит кыздарыбыз бар. Рахмат ушулар иштеп жаткандыктарына. Саламатта туруңуздар достор.